Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алганына 35 жыл толуп турат. Тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, биз мамлекеттик тил макамын алганбыз. Эгер тарых беттерин карай турган болсок, биздин тил Алтай тобундагы жалпы түрк тилдеринин катарына кирип, мамлекеттик тил катары колдонулушу 7 кылымдарга таандык. Бирок байыркы Кытай дил баяндарында мындан 2 кылымга чейин эле кыргыз эли, кыргыз мамлекети деп көп эскерилет. Демек, ушул убакыттан бери эле колдонуп келгенин байкасак болот. Болгону кылымдар бою өркүндөп, ички жана сырткы таасирлерине жана айрым бир грамматикалык кубулуштарга дуушар болсо да, өзүнүн негизги мазмунун сактап калды. Эчен тарых басып келген тилибизди кадырлайлы. Ата-бабабыз калган улутубуздун өзөгүн наздиктеп, туура сактап, баалап, өз урпактарыбызга өткөрүп берели. Ооз учундай эмес, тилибизди урматтоону өзүбүздөн, азыртан баштайлы. Бирге жүрөм, эне тилим кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилим сүйгөнүмөн жаңылбайм. Жарандык коомдун жашоо тиричилигинде мамлекеттик тил коомдун биримдигин, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана жалпы жарандык аң сезимдин өнүгүшүн камсыз кылат. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алышы бул кыргыздардын эгемен өлкө болушун айкындаган ыйык символу. Адамга аба, суу кандай керек болсо, кыргыз тили да ошондой керек. Тил алмыштыктан бери адамзаттын жашоо тирилигин, тарыхын көйлөндүрүүчү эң тамгасы. Тилди терең түшүнгөн, бааланган улуу адамдар кезегинде оңоктуу ойлорун айтышкан. Тил улуттун улут экенин аныктап турган эң башкы касиети.